Качан биздин үйүбүз президентке жеткиресиз? Губернаторго барсам, губернатор да кечеси билбей отурат. Мен жалгыз өзүм жеке маселе көтөрүп жүрөм, урматтуу аким. Же өзүм чөнтөгүмдү ойлоп көтөрүп жүрөм бул маселени. Качан ошол маселени чечебиз? Мына 4 миллион деп кече мен уктум. 4 миллион соц пакет көтөрүптүр депчи. Ага чейин 3 миллион болгон. Мына жерде жайыт комитеттин мурунку жетекчиси бар, кеңешеге. Туурабы? Мен ЮКЦда иштеп турган жайыт маселе боюнча канча жолу биз урушуп жүргөнбүз, туурабы? Канча жолу айыл көтөрүлүп келген ошол жакачы? Мени канча жолу урушкансыңар, туурабы? Азамат, сен биздин үнүбүздү айтпай атасың. Сен ошо кытайларга жан тартып отурасың биякта депчи. Сен дагы булар менен чоң малыгансың деп. Мен эч кимди саткан жерим жок. Мен силердин үнүңөрдү айтып атам Кытай ишкерге, жеткирип атам депчи. Бирок Кытай ишкери мени укпай атат депчи. Туурабы? Болгон ушул сөз. Эч нерсе сезилген жок. Бүгүнкү күнгө чейин. Эми ошо крышавание качан болот Кыргызстанда? Канчага чейин буну крышавать этебиз? Неге биздин элибиз чаң жутуп отура бериш керек мынакчы? Эмнеге үчүн бир трансформатор, болгон трансформатор бир 500 миң сом турса керек, 600 миң сом. Ошондо 9 айдын жыйынтыгы менен карап, ошол трансформатор анан элге келип коюлуш керек. Ошо менен анан свет проблема чечилет экен. Гил деген убакта завод турса, миллион деген акча айланып атса мына жердечи. Биздин кен байлыктар таштарыбыз талкаланып кетип атса. А биз бул жерде болгон бир копеечный вопросторду чече албай отурабыз. Туура айтат. Ошону качан жооп кайтардыбыз? Суроо ошол эле, башка суроом жок менчи. Андан сырткары, мына кече күнү мен соц тармактардан чыгаргам. Ноокат район салыкчылары ЮКЦнын финансовый директоруна чай куюп жүрүшөт. Бул ачык коррупция. Бүгүнкү күнгө чейин ошол салыкчылар жоопко тартылган жок. Аны ким жоопко тартат? Мен чай күйүп жүргөн мен далилдеп бере албайт экенмин, чай өзү чай ичкендир. Мен чай күйүп жүргөн мен далилдеп бере албайт экенмин, чай өзү чай ичкендир. Эми мындай да, биздин өзүбүздүн ички предпринимательдерге, бизнесмендерге налоговый эч качан чай куйбайт. Налоговыйга барса бир саат очередьте турат. Тиги кабинетке бар, могу кабинетке бар, тигин кол коюп келдичи. Эмнеге үчүн Кытайларга келгенде чай куюп берет? Эми ошо коррупцияны биз жоюшубуз керекпи? Ошону комиссия түзүп атпайбы? Сүйлөп сурайлы деп атпайбы? Чайдын Мен анда 3-4 күндөн кийин сиздин кабинетиңизге кайра барам. Өткөндө ham сизге баргам, сиз обещать эткенсиз. Муну азыр дагы сиздин сөзүңүзгө ишенейин. Эмнеге обещать эттиң? Өткөндө ham сиз айткансыз, ооба чечебиз маселени деп. Комиссия түзөбүз деп. Комиссия түзөтүң, ооба болгон эмес, бирок. Мен сиздин жеке кабинетиңизге барганда деп сиз менен акыл сүйлөшкөндө. Комиссия азыр түзүп берем, комиссия бир күндө түзүлөт. Жыйынтын күтөбүз деп айтып атат. Хорошо, күтөлү, рахмат. Биз эмне үчүн сырьёбузду берип атабыз? Ошо налогун берип койбой, жок дегенде бюджетибиз өлүп, керек нерселерибизге иштетпейбиз. Ошолорду караштырып, жер маселесин да бир катар чечип койсоңуздар жакшы болот эле. Мен мына Азаматты ошо ютубтардан баягы немелерден көрүп жүрөм. Мен ошо Азамат менен бирге иштешкенге мен даярмын. Бизге окшогон адамдар бар. Азамат, сен жалгыз эмессиң. Рахмат. Şu ЮКЦ боюнча кандай силер ой пикирдесиңер? Бул элге бир пайдасы барбы мына сиз аксакал катары, Кулатовдун тургуну катары? Эми мана элге азыр элге пайдасы жок, канча чаң жутуп атат, жер бузулуп атат. Жолдор талкаланып атат. Жолдор талкаланып атат, чаңын жутуп атат. Мына азыр болбогон бир маселени карасаңыз, акимат тез бүтүрүп кетип калды, туурабы? Каяка шашылып кетти бул? Бул айтылган сөз айтылган жерде кылат экен да. Качып атат да бул немелер амчы. Ушундай. Неме айтқан ака, мен аллаган жерим жок, мен айтып атам деп туурабы? Сиздердин үнүңөр жеткирип атам, али сүрөттөрдү көтөрүп келгенсиз, малдарыбыз, жылкылар бүт жамгырдын эмесине стыктарын кирип кеткен тоодочу. Тыгылып жаткан туруп, өлүп жаткан жерим. Урматтуу аким, мен сизге суроом бар да. Сиз негедир постоянно ушул шашылып кетип каласыз да менденчи. Качан Кытай ишкери жоопко тартабыз? Эми айтпадым, комиссия жиберилет деп. Өткөндө эми айтылган, мен губернаторго киргенде губернатор дагы ошол сөздү айткан. Эмне үчүн бул Кытайга бардыгы жан тартат, мен түшүнбөйм. Мен эмнеге жан тартам? Мен билбейм, сизби губернатор эч ким мени көрбөйсүңөр, укпайсыңар, же бул соттун чечимин аткарбаса. Неме кылалы азыр, сүйлөшмөдүк. Же бул прокурор буну карабайт, же бир начальник милиция буну карабайт. Эмнеге бардык адвокат болуп калды бул адамга? Жооп бере алам, мен адвокат да эмесмин, өзүм. Мен кече күнү уже посольствого кат жаздым, Кытайдын үстүнөчү. Жок дегенде посол хотя бы чара көрөбү депчи. Мен комиссия түзүп жиберем. Сиз эми мына Ноокат району, сиз президентсиз да мындай айткандачы, туурабы? Аким деген бул президент.
Соттун чечими буга аткарып айтат. Күчкө салып туруп мени айда берген бияктан жумуштан. Бул мени жалгыз айдаган жок, бул сизди дагы айдаган менен барабар. Туурабы? Комиссия түсөйүн деп сүйлөшпөдүк мен. Булам кайтып. Качанга чейин бул эркелеп отурат мына жерде? Мен качанга чейин жүрө берем ошондо? Мына элдер корккондон сүйлөй албай атат просто магачы. Сизгечи мага телефон чалып айтып атат бардыгы эле ачык эле. Неден булар мен жалгыз элдин арасында сүйлөп? Булар просто коркот экен силерденчи. Мен комиссия менден эч ким коркпойт. Мен комиссия түзүп жиберем деп айтпадым. Жок, бийликтен коркот экен, бардыгы түшүнүп калды. Бул заводду бийлик крыша кылып отурат депчи. Айтып экен ким кирше кылат, мен кайдан билем. Мен өзүм келген, мен канча болду өзүм билесиң. Жок, сиз ошону президентке жеткирбейсизби? Неге президент реакция кылбайт? Мен канча кат жаздым Мен айтып президентке. атпайм сага, 3 жолу айтып атам. Комиссия түсөйүн болбоду. Мага айтып атам. Комиссия түсөйүн деп айтпадым. Качан түзөсүз, хорошо? Ертең түсөм. Келе берем. Мени комиссияга түздүрөсүз бошака, киргизесизби член комиссияга? Сен же эме болбосоң эмне деп түсөм? Эмне деп киргиз? Ана кандай комиссия болот анда? Мен тиешелүү службаны кошом, налогду кошом өзүң. Ай налогторуңуз өзү чай куюп берип жүрсө, булар кантип текшерет? Анан кимди кошоюн анан? Мына элдин өкүлүнүн арасынан киргизиңиз. Мына Кулаттын элдин арасынан мени киргизиңиз ошо комиссияга. Кулаттын эл эмесиң, сен шаарда жашайсың. Мен мына жерде иштеген адам катары айтып атам. Иштеген адам катары кире албайсың. Мен тиешелүү службаны кошом, жыйынтыгын угасыз. Тиешелүү службага таптаза деп туруп кете берет да кадимкидейчи. Эгерде мен аны билбейм кандай чейин. Анан ал заключение туура эмес болсо, ал өзүңүздүн өкүңүз кийинки кадам эмне кыласыз? Хорошо, элдин өкүлү менен киргизесиз болсом комиссиягачы. Сүйлөштүк.